Мамалак жана Бачик. Күнөстүү токойдун тереңинде Аюнун баласы Мамалак менен түлкү баласы Бачик эң жакын достордон болушкан. Күнөстүү бир күнү түштөн кийин алар бетеге баскан дүмүрдүн үстүндө турган даамдуу токоч таап алышкан. «О, досум!» деп кубанган Мамалак. «Мен сүт алып келейин, азырынча тийбесин». Мамалак бийик карагайлардын артына жок болуп кеткенде, Бачик таттуу мөмөлөрдүн жытын сезди. Ал бир аз жалап койгусу келди. Бирок токоч абдан даамдуу экен. Түлкү билбей токочтун баарын жеп койду. Ал түгөнүп, жок болуп кетти. Мамалак 2 чоң идиш сүт менен кайтып келди. «Мен кайтып келдим», деп кубанычтуу кыйкырды ал. Бирок анан бош идишти көрдү. Бачик токоч кайда кетти? Бачиктин жүрөгү оозуна тыгылып калды. «Бир алып кош учуп келип, алып кетти», деп калп айтты Бачик. Мамалак дем алып, «Алып кошпо?» «Ой, жок, Бачик, бул абдан коркунучтуу. Биз этият болушубуз керек. Болбосо ал бизге кайтып келиши мүмкүн», деди. Мамалак аларды коргоо үчүн бекем таякчаны алды. Ал абдан коркуп кетти. Бирок досун коопсуз сактагысы келди. Шамал жалбырактарды шыбыраткан сайын Мамалак секирип кетчү. «Бул кушпу?» деп шыбырады ал. Ал Бачикти жашыруу үчүн анын башына чоң жалбырагын кармап турду. «Кабатыр болбо, Бачик. Мен чоң куштун сени кармап алышына жол бербейм». Бачик курсагында токочтон башка оор, муздак шишикти сезди. Бачик тамандарына карады. Алар дагы эле уялгандан кызылга боелгондой эле. Ал аларды чөпкө сүртүүгө аракет кылды. Бирок кызгылт түс жоголбой койду. Анын калпы Мамалакты абдан коркутуп жаткандыктан, Бачик калп айтуу чындыкты айтуудан алда канча кыйын экенин түшүндү. Бүтүлбөгөн жерден кичинекей кызыл чымчык жакын жердеги бутакка конду. Мамалак катып калып, Бачикти бадалдын артына тартты. «Тыш, балким бул алып токочту уурдагандын досудур», деп шыбырады Мамалак. Бачик досунун жок куштан коркуп, титиреп жатканын карап турду. Бачик мындан ары чыдай алган жок. Алып куш чыныгы эмес болчу. Бирок Мамалактын көзүндөгү коркунуч чыныгы болчу. Ал Мамалактын жашынуу үчүн бутактардан чеп куруп жатканын көрдү. Бачиктин курсагы азыр ого бетер оорлошту. Калп ушунчалык чоңоюп, алардын бүт оюн-көнүн бузуп жаткан. «Мамалак, токто!» деп кыйкырды Бачик. Аюнун баласы токтоп ага карады. «Ал куш жок. Мен ачка болуп токочту жедим. Сенин жинденип кетишиңди каалаган жокмун. Ошондуктан калп айттым». Бачик ыйлай баштады. «Кечирип кой, Мамалак. Мен сени коркутайын деген эмесмин». Мамалак терең үшкүрүнүп, досун кучактап алды. «Куш жок экенине кубанычтамын, Бачик. Бирок калп айтканыңа жаман болду. Чындык ар дайым жакшы»,
Бир аз кычкыл болсо да, Бачик ар дайым чынчыл болууга убада берди. Алар күндүн калган бөлүгүн бал токочту бөлүшүп өткөрүштү. Бачик анын уурдалган токочтон да алда канча даамдуу экенин байкады. Бирөөнүкүн алып өзүмдүкүнө жеттим дебе. Бүлүнгөндөн бүтүн албай жүр.